Жана катталуучулары, бүгүн биз сиздер менен Word платформасынын 5-бөлүк сабагын өтмөкчүбүз. Өткөнкү сабактарда биз Word'дун негизги түзүлүштөрү боюнча, текст абзац боюнча сөз кылганбыз. Эми бүгүн биз сүрөт жана негизги функциялары боюнча сөз кылмакчыбыз. Word'го киребиз. Киргенде эле билесиздер, новый документ ачып коюп алабыз. Буга чейинки документтерде билесиздер, сиздер керектүү маалыматтарды көрсөтүп бердик. Эми бул жактан сиздерге керектүү маалыматтарды, сүрөттөрдү кантип коебуз деген суроолорго биз сиздерге жооп бермекчибиз. Адегенде, урматтуу мугалимдер, эгерде сиздердинге биринчи альбомный керекпи же книжный форматта керекпи, ошону тактап алышыңыздар керек. Мага бүгүн альбомный варианттагы маалыматтар керек, ошон үчүн ориентациямды альбомный кыламын. Главная бөлүгүндө биз негизги багыттарды сүрөттөр менен иштөөдөгү негизги бөлүктөрдү үйрөнөбүз. Мен бул жака бир сүрөт койгум келип жатат. Аны кантип койсок болот? Өзү эле коюу деп турган, мындай бир нерселерди коюу болсо, бул жакта ставка бөлүгүндө мынакей фигуралардан баштап көрөбүз. Мынакей фигура дегенге кирсеңиздер, бул жакта бизге керектүү аябагандай көп фигуралар бар. Мисалы үчүн ушундай кылып фигураларды алып койсоңуздар болот. Мындайынан кылып караңыздар. Мунун өңдөрү дагы мынакей заливка фигуры деген жактан каалаган өңгө алмаштырып алсаңыздар болот. Же болбосо бул өңдөр жакпай атса, другие светозаливка деген жактан мынакей өзүңүздөр мындай кылып окейди бассаңыздар, мынакей ушундай түскө алып келет. Эми мунун үстүнө биз кантип жазабыз? Жазыш үчүн кайра эле ставка бөлүмүнө киребиз. Фигура бөлүмүндө же болбосо ушул жакта ставка бөлүмүндө эле мынакей текстовый поле деген бар. Текстовый полени бассаңыздар ушундайлар чыгат. Бирөөсүн алып тандап жазсаңыздар болот. Жок, мен ал жактан кылбайм десеңиз, анда фигурага кирип, надпись деген бөлүм бар. Ошону тандап алып туруп, фигура сыяктуу эле каалаган жака мындайынан коебуз. Ошонун ичинде эле биз сөз жазабыз. Караңыздар. Муну ортого коеюн. Мен бул жака мисалы үчүн 1-октябрь деп жазайын. Октябрь деп жаздым. Эми бул сөзүмдү мен чоңойтомун. Выделение кылып алдым. Бул жакта чоң тамга аны басып мен чоңойто берем. Мынакей көрдүңүздөр, главныйдан абзацтарын тууралаймын. Тууралап муну жирный кылып, буга чейин билесиздер, шрифттер менен иштөөнү үйрөнгөнбүз. Шрифттерди коюп, өзүнө керектүү өңдү тандап, кызыл менен жазайын. Мынакей караңыздар. Болду, бирок бул бөлүктү бир аз кыскартабыз. Кыскартып, мынакей мышканын жардамы менен эле иштей беребиз. Мындай кылып койдук. Бирок эми ак фон болуп калды. Бул кантип фонду биз ажыратабыз? Арткы фонду. Кайра эле ставка бөлүмүнө барабыз. Ставка бөлүмүндө, мынакей караңыздар, могу эмебизди боешубуз керек да бизчи. Ушул жакта мынакей могу фигураны тандап алабыз. Мынакей. Бул фигурабызды тандап алгандан кийин мынакей ушундай макет деген бөлүм сыяктуу ошол жактын форматы чыгат. Өзүнчө кайра формат деп макетти тандагандан кийин. Ошол жактан заливка фигураны биз кайра эле ушул жашыл цветке, артындагы цветке боеп коебуз. Же болбосо бул жактан нет заливка кылып койсоңуздар болот. Контур фигуры дегенди, нет контур дегенди тандайбыз. Ошондо биздин мынакей 1-октябрь деген сөзүбүз үстүндө калат. Бул жакта эч кандай бир эмеси болбойт да. Андан кийин ставка бөлүмүнө фигураларга кирели кайра. Каалаган фигураны алып коюп боей бересиздер. Өзүңүздөрдүн эркиңиздер, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мынакей караңыздар. Мен бул фигурасын светин жок кылгым келди. Контур фигурасын кызыл, бирок караңыздар, толщина деген бар. Толщинасын мен жоон кылгым келди. Караңыздар. Ушул сыяктуу мынакей бир макет жасадык. Кайра эле ставка бөлүмүнө кирейин.
мындай кылып сызып алам өзүмдүн көлөмүмө жараша. Ичине кандай жазыш керек экенин көрсөттүм. Жазып алсаңыздар болот. Эми бул жакта заливка фигурасынан караңыздар. Көк кылдым, бирок могул жакта мынакей контур болуп атат да, анда контурга кирип туруп нет контур дегенди басып коем, ошондо фигура өзү эле калат. Ставкага киребиз, фигурага басабыз. Кайра эле каалаган фигураларды биз өзүбүз коюп кете берсек болот. Мынакей заливка фигураларга кирип фиолетовыйды тандап алып. Ошол сыяктуу. Экинчи бөлүктү баштайбыз. Экинчи барак бул сүрөттөрдү коюу боюнча. Мынакей койдук. Эми сүрөттөрдү каяктан коебуз? Вставка деген жактан эле койсок болот. Азыр мен сиздерге смарт арттарды түшүндүрө кетейин. Ушул жакта вставка бөлүмүндө смарт арт деген бөлүмдөр бар. Эгерде ушундай бир диаграмма түрүндө керек болуп атса, бир нерсе жазам десеңиздер, ушул жактан мынакей тандап алсаңыздар болот. Өзүңүздөргө сабактарыңыздарга тиешелүү кылып смарт арттарды пайдалансаңыздар болот. Мага мисалы үчүн бул жактан тандайсыздар. Мисалы үчүн мону тандадым. Окей. Окейди басам. Караңыздар, каалаганчынча чоңойтуп аласыздар муну. Мындай басып туруп чоңойтуп алсаңыздар болот. Караңыздар. Эмне экен? Бул жак караңыздар. Тексттерин жазып койсоңуздар болот. Биринчи кадамдан экинчи кадамга, экинчи кадамдан үчүнчү кадамга кетип атат. Смарт арттардын ичинде аябагандай көп функциялары бар, урматтуу кесиптештер. И кайрадан вставка бөлүмүнө киребиз. Рисунка деген тандайбыз. Рисунка деген бөлүк бул биздин компьютерибизде сакталган маалыматтар. Мисалы үчүн загрузки бөлүмүнө кирип, загрузки бөлүмүндө мисалы үчүн сиз буга чейин рабочий столдон же интернеттен сактап койгон болсоңуз, загрузки бөлүмүнө кирип таап алсаңыз болот. Мисалга мен мындай кылып алайын. Word бөлүгүн алдым. Бирок бул көрдүңүздөрбү? Биз сүрөт алып келгенде, урматтуу катышуучулар, бул оңго да жылбайт, солго да жылбайт, эч жака жылбайт да. Биз мындайча айтканда кыйналабыз. Анын үчүн кандай кылабыз? Ушул жактан бир фишка айтып кетейин сиздерге. Анын үчүн биз сүрөтүбүздү каалагандай форматка үстүнө каалашынча жазыш керек болсо, анда мышканын оң капталын басабыз дагы. Обтекание текстом деген турат мынакей. Ушул сүрөткө алып келип туруп, мышканын оң капталын басып, оң капталын бассак, обтекание текстом деген чыгат. Ушул жактын ылдый түшүнүп, обтекание текстом үстүнө мышканы алып келсеңиздер, капталында ушундай текстте квадрат, контуры деп ушундай чыгат. Ошол жактан за текстом деген тандайсыздар. Мынакей. Эми караңыздар, каалагандай форматта алып келип аламын. Мындай кылып коюп койдум. Көрдүңүздөр, дагы бир жолу кайталайм. Вставка бөлүмүнөн рисункага киребиз. Өзүңүздөр каалаган сабакты, сүрөттү тандасаңыздар болот. Азыр бул боюнча да көрсөтөмүн сиздерге. Рабочий столуңуздарда сиздер эгерде өзүңүздөрдө болсо, рабочий столуңуздарда каалагандай маалыматты алып келип койсоңуздар болот. Эгерде сүрөттөр болсо, рабочий столуңуздарга сохранить этилген, алып келип ушул жактан аласыздар. Жок, мен интернеттен алат элем, бир маалымат сүрөт керек болуп калды десеңиз, анда интернетке кирип, мен азыр Кыргызстан деген тандайын. Кыргызстан тандадым. Картинка бөлүмүнө кирем. Азыр эки багытын көрсөтүп берем. О картинкага кирдик. Мисалы үчүн могу картинкага жагып калды. Сизге Кыргызстан картасы желеги менен деген ичинде жел. Ушундай ачып алабыз. Мышканын оң капталын басабыз, ушул жака келип сүрөттүн сол эмес, оң капталын, дагы бир жолу айталам, оң капталын басабыз. Сохранить картинку как дегенди басабыз. Басып рабочий столду тандайбыз дагы, сохранитти басабыз. Атын да жазып койсоңуздар болот. Экинчи эле багыты, эгерде бул сизге керек болсо сохранить этип алсаңыз болот. Эгерде кереги жок болсо, мен мындай кыламын. Көбүнө учурда мышканын оң капталын басып, копировать картинку дегенди. Караңыздар, копировать URL картинку эмес, копировать картинку. Сүрөттү копиялап алабыз. Андан кийин Word'убузга келебиз. Word'го келип туруп, мышканын оң капталын бассаңыздар, ставить деген чыгат. Мынакей, же болбосо главныйдан ставить этсеңиздер болот. Мынакей, ставить этилди. Бирок караңыздар. Бирок бизде эмне болуп атат?
Дагы эле жылбайт атамда башта айткандай обтекание текстомдон за текстом дегенди коюп алабыз. Анда интернеттен алып келген сүрөттөрүбүздүн баардыгынын бөлүктөрүн алсак болот экен. И ушул жакта мисалы үчүн монун артында ак фон бар, байкап атасыздар билинбегени менен. Эгерде кызыл сары фон болуп кала турган болсо, удалить фон деп чыгат. Мынакей сүрөттү басканда формат деген бул жердеги форматка киресиздер. Удалить фон дегенди басып туруп, бул жактан каалаган ошол бөлүктөрдөн удалить фонду бассаңыздар, өзү автоматтык түрдө фонун удалить этип берет сиздерге. Өзү керектүү фондорун эмесин алып калат, керектүү жактарын. Анан калганын мисалы үчүн мынакей Кыргызстандын картасы калды. Мынакей караңыздар, көрдүңүздөрбү, фонун удалить этип берди. Ушул сыяктуу удалить этип алсаңыздар болот. Эми ушул картаны биз ноутбукка жүктөдүк. Кантип алып келебиз? Вставкага киребиз, рисунок дегенди басабыз. Рабочий стол тандайбыз. Мынакей картам турат, алып келебиз. Окей, койдук. Бирок дагы эле жылбайт. Анда обтекание текстом дегенге кирип, за текстом басабыз. Мындай кылып коюп, каалашындай коюп алсаңыздар болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна келип жетти. Бүгүнкү сабакта биз сүрөттөр менен иштөө жана форматтоо боюнча маалымат алдык. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биздин сабак жаккан болсо лайк басып, каналыбызга катталып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырууну унутпаңыздар. Кийинки сабак бизде тексттерди форматтоо иштери боюнча болот.